шыған бордоштой қолын сұнған барына айланайын айкөл қырғыз қалтымдан ата мекен Қырғызстан асыл енем Қырғызстан жүрегім сен Қырғызстан дүнегім сенсің Қырғызстан ата мекен Қырғызстан асыл енем Қырғызстан жүрегім сен Қырғызстан дүнегім сенсің Қырғызстан ақ мөңкімен өмір ағы құйылған адам ата алатоңо сыйынған жире өтіп мезгілдердің мейкенін кел атасың күншығыштан Қырғызстан жарығым сен Қырғызстан байлығым сен Қырғызстан турағым сен Қырғызстан тамырым сенсің Қырғызстан жарығым сен Қырғызстан байлығым сен Қырғызстан турағым сен Қырғызстан тамырым сенсің Қырғызстан достук менен ынтымактан гүл өнүп биримдикте бир туугандай ширелип эмгектенип мекен үчүн эл үчүн ар намысты тутуталы түбөлүп ата мекен Қырғызстан асыл енем Қырғызстан жүрегім сен Қырғызстан дүнегім сенсің Қырғызстан ата мекен Қырғызстан асыл енем Қырғызстан жүрегім сен Қырғызстан дүнегім сенсің Қырғызстан. Арбаңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, Тоң районунун ардактуу атуулу, обончу, аткаруучу, жарчы, 35 ырдын автору Илич Шамбетовдун чыгармачылыгына арналган Алато таңшайт музыкалык программабызды кызыктуу маек менен улантабыз. Бизде конокто Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, искусство таануу илимдеринин доктору, профессор Камчыбек Дүйшалиев ага бизде конокто. Саламатсызбы агай, кош келипсиз. Илич Шамбетовдун чыгармачылыгы туурасында сөздү баштап берсеңиз. Мен шу музыка өт катары, теоретик катары бир азын олак айтайын деп турам. Иличбек Шамбетов ушул кыргыздын обончуларынын жаңы муундагы обону өкүлү деп айтсак да болот, обончусу деп атасак болот да. Себеп дегенде азыркы жаштар, орто жашап калган адамдар, ошолордун баарысы тең ушу Иличбектин ырын аябай жакшы көрүшөт, суранышат, ырдап берчи деп, радиодон да заявкалар келип турат. Мен болсом ушу радиону көп угам, ошон үчүн мен Шамбетовдун ырын көп эле угуп тааныштым да. Мына жакында эле Иличбектин чыгармачылыгы жөнүндө бир китеп чыкты. Ошол китеп өнөргө арналган өмүр деген ат менен чыкты. Бул китепте Иличбектин
чыгармачылыгынын бар ар тараптан иштеген жанрлары боюнча, ырлары боюнча, өмүр баяны, туулган жери, иштеген жери жана башка ушундай суроолордун баарысы камтылганда, анан ушул эле китепти карап туруп айтса болот да, Иличбек ар тараптуу жанрларда иштеген обончу. Бул өзү акын, анткени өзүнүн ырларына өзү ыр жазат, сөздөрүн жазат. Мындан сырткары Иличбек эң сонун гитарачы. Бул гитарачы катары дагы мен билем. Убагында маркум Назарматовтан окуп калган, окуп Бешеналиев атындагы институт искусствосун бүтүргөн. Мен эсимде ошол Назарматов Иличбек жөнүндө эң жакшы пикирлерди айтканда, ошону азыр эстеп, Иличбектин келечеги бар деп айткан сөздөрүн эстеп турам да. Анан Иличбек бул гитарадан башка дагы мандолинде ойнойт, комузда дагы чертет. Эми кыскартып айтканда, бул Иличбек башында эле ошо мандолинди өзүнүн мамасынан, Турдубек мамасынан үйрөнгөн болчу. Анан ошо чыгармачылык жолун Досум Мүсөн деген коллективден баштап, анан Дастан деген ансамбльден дагы окуп, иштеп, анан ушу азыркы обончулардын ичинен эң ири обончуларынын бири деп айтсак эч жаңылбайбыз. Анткени бул Иличбектин ыры абдан жакшы, мындайча айтканда сүйкүмдүү, жагымдуу ырлар болуп эсептелинет. Ай жылдызды бийик табан тиреген, жер сорусу кең алатом деп билем. Жаркын малай асыл ойдун барысы, Ақтолордун айдынында түнөгөн, алато көркүн карагым, көңүл жетпейт табаным, кылымдар учкан куш болуп, эй куш болуп, ашкансыз мезгил барагым. Булут каптап аппак жолук салынган, ак мөңгүлөр күн нуруна чагылган. Аппак тоолор улуу Манас жергеси, Тудай тутуп бир кудайга жалынган.
батырдым алады көркін қарағым көкмел жетпейді табаным қылымдар ұшқан құш болып ей құш болып ашқан зетмез келіп барағым ашқан зетмез келіп барағым ашқан зетмез келіп барағым Бүр açıp тал теректер көгөргөндө теребел жыпар жытка бөлөнгөндө жаз деми жан дүйнөмө бүлүк салып жаңырып жашоо кайра төрүлгөндө келесиңби жаз деми жан дүйнөмө бүлүк салып жаңырып жашоо кайра төрүлгөндө келесиңби Ağlato uykusundan ойгонгондо шарактап көл жегинде той болгондо санан кап көңүл чөгүп ойлор басып сагынып өзүңдү мен ойлонгондо келесиңби санан кап көңүл чөгүп ойлор басып сагынып өзүңдү мен ойлонгондо келесиңби Çirene kunduz kardı jamınganda Baktarak gümüş söygö salınganda Kıyalım kanat kağıp sen tarafka Kayradan özüңdү men sagınganda Gelesиңби Kıyalım kanat kağıp sen tarafka Kayradan özüңdү men sagınganda Gelesиңби Özüңdü men sagınganda Gelesиңби Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына ушундай жакшы музыкадан кийин, жакшы ырдан кийин көрсөтүүбүздү уланта беребиз. Каарманыбыз Иличбек Шамбетовдун эң жакын досу сахналашы бизде конокто музыкант, ырчы Дүйшөн Сыдыгалиев. Саламатсызбы, Дүйшөн агай, кош келипсиз. Саламатсыңарбы? Бүгүнкү кечеңизде мен Иличбек досумдун кечеси. Негизи эле көптөн бери күткөн передача болчу, анан мына бүгүн Кудай буйруп ушул сиздин студияңызга келип ушундай отурабыз. Эмне дейсем, Иличбек досумдун чыгармачылыгын мен жаш кезектен бери эле билем. Себеби дегенде бул өзү эле жаш кезинен аябай мындай айтканда ишмер, искусствого аябай берилген бала да. Музыкант, кыйын музыкант. Ыр жагынан дагы өзү кандайдыр бир ойлонуп, ойго батып кетип, ушундай бир сонун ырларды бир ойлонтуп чыгарып коет. Мен мунун ырларын өзүм да ырдап жүрөм. Себеби дегенде аябай жакшы көрөм. Дагы көптөгөн ырлары бар алдыда. Ошолордун дагы бир жакшы ырлардан тандап туруп өзүм ырдайм го деп турам. Кудай буйрса. Ошол. Бүгүн кайсы ырды алып келдиңиз? Сиздин аткарууңузда кайсы ырын угабыз? Мен бүгүн Түшүмдө деген ырым бар. Иликем өзү жазып, обон чыгарып, сөздөрүн жазып,
түнүгүн уктабай түшүмдө дегендер чыккан, ошону аткарып берем. Анан Кудай буйрса дагы бир кош жүрөк дегендер бар. Бир кандайдыр тойдун ыры да бул. Муну дагы иликем өзү тамада болуп жүрүп, ой, сонун бир ойго батып, кандайдыр бир жана свадьбаларды көрүп, сонун бир ыр чыгарды да. Ошону да Кудай буйрса бүгүн ырдап берем. Анда сизди кол чабуулар менен сахнага узаталы. Рахмат. Баш коштуңар нике кайы буйруп, сүйекөңө кош канаттай туюлуп, бир сүргүлө өмүр жашоо доронун, күндөр айга, айлар жылга, күндөр айга, айлар жылга Kүйе бала татына кай келинчек, биз тебели сен да тепкин селкинчек, арылардын кабыл болуп атасын, ак бишикке Кудай берсин наристе. Жылдар өтсө бекенделип сүйүңөр, бала толуп базар болсун үйүңөр, тууган дос жар кошуналар эл журтун, бакыт тилеп ушул күндү, бакыт тилеп ушул күндү Kүйе бала татына кай келинчек, биз тебели сен да тепкин селкинчек, карылардын кабыл болуп атасын, ак бишикке Кудай берсин наристе. Бириңерге бириң айтпай акарам, жашагыла жакшы тилек баккалап, короңорго гүл бак жайнап түбөлүк, кош жүрөктө жанып турсун, кош жүрөктө жанып турсун Kүйе бала татына кай келинчек, биз тебели сен да тепкин селкинчек, карылардын кабыл болуп атасын, ак бишикке Кудай берсин наристе. Карылардын кабыл болуп атасын, ак бишикке Кудай берсин наристе. Биз көрсөтүүбүздү уланта беребиз. Бизде конокто белгилүү музыкант Жолдош Апасов конокто. Саламатсызбы агай, кош келипсиз. Саламатчылык. Ильич Шамбетовдун көп ырларын сиз аранжировкалайт экенсиз, сиз шөкөттөйт экенсиз дегеле мыкты музыкант катары баа берип көрсөңүз биздин каарманыбызга. Мен бир нерседен баштагым келет сөздү. Мен ошо эс тартып чоңоюп калган кезде айылдабыз баарыбыз. Мен эң жакшы көргөн ошол кездеги инструментим гитара эле да. Эми чанда бирөөлөр гана ойночу ал гитараны.
Анан аны ойно билген балдардын баары баягы любимчик кыздардын арасында, той топурда, отуруштарда мен ошол жерде өзүнчө эле бир баягы ошо гитараны 3 аккордду үйрөнүп алып анан өзүнчө эле бир айылдын жылдызы элем да. Анан ушу Илич байкемдин бир ырын ушундай бир оболотуп созот элек. Кийин Динара деп аталып алып жүрдү. Мурун биринчи чыкканы Гүлнара дегендер болчу. Ошол тапта мен өзүмдөн улуу эжекем ошо Күрөңкеевде окучу эле. Ошол эжем келип, ошол мага ошо биринчи аккордторду үйрөтүп, ошолорду мага үйрөтүп кеткен. Бул сенин Илич байкеңдин чыгарган ыры депчи. Анан мен ошолорду үйрөнүп алып, эми ошол заманда эле бир өткөл заманда биз тестер убагыбыз ошо өткөл заманга келип калды да. Бир жаратылуу же бир магнитофонубуз жок. Эми жаштар ошондой болгон күчүбүздү ошо гитара менен ырдап чыгабыз. Анан ушул Илич байкенин ошо Гүлнара деген ыры ушундай бир диско образда жасалган, сонун ыры эле. Ошону мен ырдаганда дискотека болуп кетчү, жаныбыздагы балдар, кыздар бийлеп кетишчү да. Анан ошолордун өзүнүн ыргагы бир эмеси менен бат жүрөккө жете турган бир сонун чыгарма болчу да. Мен ошолорду ушундай ырдап жүрүп, кийин ошо шаарга келип ошо музыкалык окуу жайга тапшырганда биринчи ирет Илич байкем өңүнөн көрүп, өзүмдүн жердешим экен, кол алышып, кысышып, таанышып, анан ушул нерсенин баарын айтып бергем да. Анан мен өзүмдүн жакшы көргөн агам андан кийин жакшы ымылаш болуп чогуу иштерди кылып келатабыз. Анан ошо айтылып көп ырлардын баарына ырларды аранжировкасын жазып берип аттым. Менин кеңешчи да болуп аттым. Ал да мага көп кеңештерин айтып жүрдү. Анан ошол жана Тоң мекеним деген ырды ошо баары билсе керек. Бул мындай айтканда ачыгын эле айтыш керек, дүйнөлүк масштабта ырдала турган ыр. Бул чоң бир мааракелерди баштай турган ырда. Бул өзүнүн жеке Тоң эмес, Ысык көлүбүздүн ушундай кереметтүүлүгүн даңктап, оболосун көтөрө турган ырда. Ушуларга биринчи жолу ошо бир профессионалдык деңгээлде биринчи ошо ырды жазып бергем. Ошондон кийин Эриш Аркак ар дайым кезиккен жерден экөөбүз учурашып, мен бир тууганым агамдай сезем да ушул агам. Анан кеп кеңешин айтып турат. Ушундай агамдын бар экенине мен өзүм сыймыктанам. Көп ырлардын баары элдин оозун алып, баардыгы ырдап жүрөт. Анан менин бир айта турган нерсем, биякта Камчыбек ага айтып кетпеди. Мунун ырлары бир башкача бир эмеде жазылганда, улуттук колорит бар ошо обондорундачы. Бирок эмнегедир биздин бул түндүктүн элине тиешелүү болгон ошол жак кайрыктар бар. Мындай айтканда европалык мааниде чыгат көп ырлардын баарычы. Биз азыр эми кыргыздар дебейин, азыркы тапта Камчыбек ага деле макул болуш керек. Биздин кыргыз музыкасынын нугу каяка кирип кеткенин өзүбүз деле түшүнбөй калдык. Каяка эле баратабыз, бир батыштыкы десек батыштык эмес, чыгыштыкы десек чыгыштык эмес. Бир өзүбүздүн бир ордубузду жоготуп бараткандай сыяктуу да. А ошо Илич байкемдин ырлары өзүнүн бир ортосунда бир алынган стержени бар. Бунун ичине улуттук колоритти камтыган. Ошонун ичинде деле европалык багыттагы обондорду жаратат да. Мен ошонусу мени аябай сыймыктандырат. Адам көңүлү кызыл гүл, солутса калбайт бир да бүт. Жашоодо гүлдөй жайнап, ишенич күчүн актап, сыйлайлы адам көңүлү. Жашоодо гүлдөй жайнап, ишенич күчүн актап, сыйлайлы адам көңүлү. Адам көңүлү кызыл гүл, көңүлүң калса көтөргүл. Шаттыкта өмүр сүрүп, бакытты бекем тутуп, сыйлайлы адам өмүрү. Шаттыкта өмүр сүрүп, бакытты бекем тутуп, сыйлайлы адам өмүрү. Жараткандын берген күн, асманымдан түшкөн нур. Сага, мага, экөөбүзгө бирдей тийсин. Сага,
болсо ынтымак жараткан колдойт арубак карыга берсен урмат жашына берсен ызат ошондо адам кубанат карыга берсен урмат жашына берсен ызат ошондо адам кубанат жараткандын берген күн асманымдан түшкөн нур сага мага экөөбүзгө бирдей тийсин жараткандын берген күн асманымдан түшкөн нур сага мага экөөбүзгө бирдей тийсин жараткандын берген күн асманымдан түшкөн нур сага мага экөөбүзгө бирдей тийсин жараткандын берген күн асманымдан түшкөн нур сага мага экөөбүзгө бирдей тийсин сага мага экөөбүзгө бирдей тийсин Gül çıktı, gül ankıgan menin jergem, jaraşır
Анда сөздү бүгүнкү каарманыбыз Тоң районунун ардактуу атуулу 35 ырдын автору, обончу, аткаруучу, жарчы Илишбек Шамбетовго узаталы. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Саламатчылык. Биринчиден ушул Маданият тарых тил каналына Ала тоо таңшыйт теледолбоорунун жамаатына, ырыс карындашыма, Нурдөөлө досума ыраазычылык билдиремин. Эл менен ушинтип жолуктуруп атканыңыздарга. Ала тоодо силердин ырларыңар таңшый берсин. Анан таңктоо иретинде айта кетейин, жанагы Манасчылар мекени деген ырдын авторлору Бакыт Капаров, Көчкүн Эсеналиев деген досторум болот. Анан баягы дос болгондон кийин, чогуу окугандан кийин ырлар бири-бирибизге өтө берет экен. Ушуну элдин алдына тактап коеюн дедим. Анан эмне деп айтам? Чынында эле ырларым жөнүндө айта кетсем, мен өзүм бир тууган агаларым айтам да таарынып калам кээде. Мен ырларымды көп ырдабайсыңар, билбейсиңер десем, бир байкем айтат: "Илич, сен ырларың деген итальянский болуп атпайбы? Өтө татаал бизге жаттаганга, ырдаганга" деп. Анан ошо китепке дагы жазып койдум. 35 ырды нотасы менен. Азыркы заманда ырдалбаса дагы менин бир Кудайдан тилегеним бар. Кийинки муун канча 100 жылдан кийинби, бир 50 жылдан кийинби жаңы ырчыларымдын аткаруусунда дагы элге чыгып калса деген тилегим бар. Өмүр сересинин 50 деген кырына билинбей эле келип калган экенсиз. 50 жашыңыз менен ак тилден куттуктайбыз. Рахмат. Анан эң сон музыка сүйүүчүлөр үчүн, окурмандар үчүн сонун китебиңиз чыккан экен. Өнөргө арналган өмүр. Тамаданын күндөлүгүнөн. Ушу китеп туурасында сөз кылсаңыз. Албетте, ушу 50гө чыкканда буга чейин эмнени кыйраттым деп ойлойт экенсиң. Ушу 50 жылдыкта бир нерсе кылсамбы деп, мен башынан кино жакымын, кино тартып көрсөмбү деп жүрүп, анан колуман келипкени ушул достордун суранычы менен китеп жазганга. Бул кыштан баштап эле быйылкы жыл мен үчүн жемиштүү жылдардан болду. Жаңы жылда иштедик Аврора санаторийде 2 күн. Келип эле кыштын узун күндөрүндө ушул китепке отурдум. Жарым жылда жазылды. Анан Кудайым буйруп, март айында Мекке Мединага барып келдик. Жанагы биздин көчмөндөр оюндарынын проектиси менен Арабияга, Сауд Арабиясына, Мекке Медина шаарын көрүп келдик. Ушул 50 жылдыгыма эң бир жакшы күндөр болду. Ушул барып келишим, анан ушул китепти чыгарышым. Себеби биз өмүр бою эле тамада боло бербейбиз. Жаштар өсүп келатат. Анан жаштарга дагы мен билгендеримди калтырып коеюн деп, ушу ырларымды анан ушу тамадага керектүү, жаш тамадага керектүү материалдарды топтоп койдум. Болгон топтогон секреттеримдин баарын жаздым. Жаштар жакшы тамада болсун деп. Сен көз батыш менен чыгыштан, ортобузда күн бар үчүн кылышпан. Эки башка кошпогон дүйнөбүз, өзүбүзгө өзүнчө ыйыктан. Сени көз батыш менен чыгыштан, жан албайбыз асманда кош жылдыздай. Табышпайбыз тагдырыбыз ушундан, чогургалы бүтпөй калган болырдай. Бирибиз күн, бирибиз түн окшойбуз, чочуркайбыз дилибизди кошпойбуз. Жакын жүрүп маңдай тиски бары туруп, алыс бойдон кала берет окшойбуз. Сени көбүз батыш менен чыгыштан,
Can albayбыз аспанда кош жылдыздай. Табышпайбыз тагдырыбыз ушундай. Чогыргалы бүтпөй калган болырдай. Сагынбайбыз сары кайышып күтпөйбүз. Биз антени өзүбүзгеч күздөйбүз. Күндөр күңүт күндөрүбүз кайгылуу. Болорду биз балким ырдап бүтпөйбүз. Сени көбүз батыш менен чыгыштай. Жан албайбыз аспанда кош жылдыздай. Табышпайбыз тагдырыбыз ушундай. Чогыргалы бүтпөй калган болырдай. Капа болсоң жубатууга жараган. Көңүл өсүп тоодой ачуу тараган. Жүрөгүмдүн тамчы каны кубаты.
сизди бекеринен ошол эле сиз аткарган оюн көчмөндөр оюндарынын гимнин автор катары кабыл алышат да, анткени сиз жеткире аткаргансыз. Ошол эле тоң мекеним. Мындай карап көрсөк, ошо көчмөндөр оюн биринчи оюнунун гимни, Салбурун оюндарынын гимни, Тоң районунун гимни айтор эң баягы жоопкерчиликтүү ырларды аткаргансызда. Бул жаатында кандай ишенимдер болду сизге? Авторлор кандай шарттарды койду? Туура, ушул тоң мекеним боюнча айта кетсем, сөзүн жазган Көчкүн Эсеналиев, онун Бакыт кошунасы Капаров экөө жазып, Көчкүн ырдап жүрүп, ушу тилек кылып жүргөндө мен өзүм телеге, радиого ырдап чыксам деп. Анан өмүрү кыска экен, кайтыш болуп калып, анан бир туугандары кеңеш курушканда, эми ушуну биз тоңдуктардан бирөөнө берели, кимге берсек деп тандап атып, анан менин бактыма жараша мага туш болгон экен. Анан мен ырдап калдым. Андан кийин эле ушул ырдап баштаганда тоңдо Аалам Ордо курулуп баштады. Анан эң биринчи ошо Аалам Ордодо съемкага ушул ырга уруксат берди. Ташкул агай эми тоңдук болуп аткандай, тоң жөнүндө ыр болуп аткандай деп. Анан Бакыт тамашалап айтып калат да, сага буйруган ыр экен, Аалам Ордону дагы сен үчүн кургандай. Анан көчмөндөр ырындагы ырдаганда дагы муну мен заказды мен алдым да. Ушу уюштуруучулар кимин керек дегенден Жумабайки Мамбетов акынга барып заказ алып, ал киши 10 куплет жазды. Анан тандап, оны жазып баштасам меники жакшы болгон жок. Анан Бакытка сунуштадым. Бакыт демеле көчмөндөрдү элестеткен, Манас атанын элестеткен обон жазып чыгып кетти. Ошондо дагы Бакыт айтат, ушу көчмөндөр оюндарында сен үчүн өткөргөндөй эле болду. Даяр клип, даяр бар, артисттин баары даяр болду. Эл кыргыз эли баары өзү катышып берди дегендей да. Ушу мага буйруган ыр экен. Kıyalımda, oylarımda senin gana eylesin. Kollarım aşıp bağaralap, жүргөнүмдү сеземин. Күттүм сени сүйгөнүм, кайтарап да жүрөсүң. Динара, динара, көңүлүмдө сен гана. Ой, динара, динара. Dinara, dinara, көңүлүмдө сен гана. Ой, dinara, dinara, ой, dinaramo. Мезгил учат канаттуудай, көзүрмемге алынбай. Бирок сенин караныңды жүрөмүммен көрө албай. Күттүрбөстөн келсеңчи, көлдө сүзгөн ак будай. Динара, динара, көңүлүмдө сен гана. Ой, динара, динара, ой, динара, 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 көңүлүмдө сен гана. Ой, dinara, dinara, ой, dinaramo. Uçkum geldi kanat kağıp, seni gözдөй aşığım. Baskın geldi köl boyunda, ceptileşip janaşıp. Түбөлүп бири болсок дейм, өмүр гүлүн арбытып. Динара, динара, көңүлүмдө сен гана. Ой, динара, динара, ой,
айын ырда перчи байке деп кыткылыкта агаңды бир тоңгуюп ойго салдым бийле перчи байке деп кылыктанып агаңды бир тоңгуюп ойго салдым карындашым кел ырдайлы карындашым кел бигейли ортодогу алыстыкты жакындатып кучакташып бир туралы бал ширин бото көз карындашым бакытыма табылгасың көпөлөктүн канатындай кирпиктери жомоктогу ханзада жанымдасың көпөлөктүн канатындай кирпиктери жомоктогу ханзада жанымдасың карындашым кел ырдайлы карындашым кел билейли ортодогу алыстыкты жакындатып кучакташып бир туралы махаббатым жарокер аппагымсың магдыраткан шоласың ак таңымсың карындашым сүрөтчү акын кылдым поэзия портрет дастанымсың карындашым сүрөтчү акын кылдым поэзия портрет дастанымсың карындашым кел ырдайлы карындашым кел билейли ортодогу алыстыкты жакындатып кучакташып бир туралы өмүр бою ыр суналы Илишбектин чыгармачылыгы жөнүндө сөз кылганда айтпай кетүүгө болбойт. Көчмөндөр оюнунун биринчи башталышында ошондо Илишбек көчмөндөр оюндарынын гимнин ырдап чыккан болчу. Ошондо элге жагып, анан өкмөт тарабынан дагы бул сыйлык берилген болчу да. Эми Илишбектин алган сыйлыктардын баарын мында териштирип айтсак деле болмок, бирок убакыттын тардыгына байланыштуу ушул эң негизгисин айтып койсок болот. Бул Кыргызстандын маданият министрлигинин маданияттын мыкты кызматкери деген наамга ээ болгонда, бирок ошондой болсо дагы бул өкмөт тарабынан көбүрөөк көңүл бурулуп, ушул обончуларга, жеке эле Илишбек эмес, обончуларга көңүл буруп туруп, ушул дагы жакшы чоң сыйлыктарды берип турса, мында жакшы стимул да болот эле. Бул Илишбек обончунун көңүлү да көтөрүлүп калмак да. Эми мен музыка катары бул Илишбектин ырларына анализ жасап көрсөм, айтар элем да, бул мунун ырлары ушу абдан жагымдуу, анткени бул бала кезинен төрөлгөндөн баштап ушу кыргыздын элдик ырларын угуп, баягы бекпекей оп майдалардан баштап ырдап, ошол өзүнүн дене боюна угуу сезимине сиңирип алгандыгы көрүнүп турат да. Ошон үчүн мунун ырлары дайыма ушу кыргыздын нукура
колоритин ушундай баса көрсөтүп ырларында обондорунда фразаларында ошо кыргыздын нукура стили нукура баягы улуттук колорити угулуп турат да дайыма. Kırgızım bütpös örüsüm, kıyarbaz kızıl tumsum, sancağın çakan bolso da, sabatın menil ulusum, sancağın çakan bolso da, sabatın menil ulusum. Tüybölüp göçmös nur bolup, tüybölüp bütmös sır bolup, eskerip eski kılımday, yaşay bir canı jıl bolup. Ene biz uşul jerdegi, теңесем сага кимдеми, манастай эпос жараткан, бар бекен сенде элдеги, манастай эпос жараткан, бар бекен сенде элдеги. Tüybölüp göçmös nur bolup, tüybölüp bütmös sır bolup, eskerip eski kılımday, yaşay bir canı jıl bolup. Tüybölüp göçmös nur bolup, tüybölüp bütmös sır bolup, eskerip eski kılımday, yaşay bir canı jıl bolup, yaşay bir canı jıl bolup. Tüybölüp göçmös nur bolup, tüybölüp bütmös sır bolup, eskerip eski kılımday, yaşay bir canı jıl bolup, yaşay bir canı jıl bolup, yaşay bir ulu el bolup. Düşümde ay astında uçabız de alızga yıldızlar cımındaşıp süyüşkün iki jaşka canım bir erkeletip borma kıstım beken nege oşol düştüm oygolup kettin eken düşünemezsem olup kalsa ken dedim ele alda bir kap eken tünden gördüm oşol düşü sağan
ошол түшүм сагана түн ичинде түшүм болуп барса экен. Düşüm emez sevim bolup kalsa gerek.